Балдар, саламатсыңарбы? Класстан тышкаркы окуу сабагы башталууда. Бүгүнкү сабакта биз силер менен бирдикте түлкү менен карышкыр жомогун окуйбуз. Даярсыңарбы? Кеттик анда. Түлкү менен карышкыр. Бир күнү түлкү куйругун булактатып, тилин салаңдатып, ээн жерде келе жатып, жалгыз аяк жолдун таманында жаткан койдун куйругун көрүп, кубанып кетти. Аны тегерене карап, салып койгон капканды көрдү да, шилекейин чууртуп, эмне кыларын билбей туруп калды. Аңгыча желип жортуп карышкыр келди. Түлкү жагалданып: "Каке, келиңиз. Куйруктан көп жеп коюп майге кирип турам. Ал дагыны сизге сактап койдум", деди. "Астында капканы болбосун", деп шектенген карышкыр анчалык көңүлсүнбөй мыкчыя тигилди. "Кээде ушинтип кекирейип каласыз. Жебесеңиз, өзүм үйгө алып кетейин", деп түлкү баягы май куйрукка тап бергенде, карышкыр түлкүдөн мурда оозунуп сугунмак болду эле, тумшугу капканга чабылып калды. Куйрук четке ыргыды. Түлкү аны илип алды да: "Жат бөрү аке жабышып, капкан менен кабышып, эртең ушул жерден ээси менен табышып", деп шаттанып ырдап, желе жорто жүрүп кетти. Балдар, силерге жомок жактыбы? Келгиле анда төмөндөгү суроолорго жооп берели. Биринчи суроо. Түлкү ээн жерде келе жатып, эмнени көрдү? Экинчи суроо. Түлкү карышкырды кандай амал менен алдап кетти? Үчүнчү суроо. Карышкыр түлкүгө ишендиби? Балдар, суроолорго жооп берип, мага жөнөтөбүз. Бышыктоо үчүн тапшырмалар. Жомок боюнча өз түшүнүгүңдү айтып бер. Жомоктун мазмунуна карата сүрөт тартабыз. Ушуну менен балдар, сабагыбыз аягына келип жетти. Тапшырмаларды сөзсүз аткарып, мага WhatsApp аркылуу жөнөтөбүз. Кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.